Криштиану Роналду Сауд Аравиясынан шашылыш чыгып кетти. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчушунан улам бир канча футболдук оюндар кийинкиге жылдырылып, футбол жылдызы Криштиану Роналду Сауд Аравиядан жеке учагы менен учуп кеткендигин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Flight Radar 24-түн маалыматына ылайык анын учагы Мадридке конгон. Роналду Аль-Наср клубунда ойноп, Эр-Риядда үй-бүлөсү менен жашап келген. Анын командасы Аль-Насрга тышкан АФКнын Чемпиондор лигасынын оюндары белгисиз мөөнөткө жылдырылганын Азия футбол конфедерациясы маалымдады. Аймактагы чыңалууга байланыштуу АФК 9-нан 11-мартка чейин белгиленген элиталык Чемпиондор лигасы, 2-чи Чемпиондор лигасы жана АФКнын Чакырык лигасынын оюндарын да белгисиз мөөнөткө жылдырды. Мунун ичинде кыргызстандык Мурас Юнайтед Чакырык лигасынын плей-офф баскычынын алкагында 11-март күнү Ливандын Аль-Ансар клубу менен беттешмек. Иранда согуштан 787 адам каза тапты. Ирандын Кызыл жарым ай коому АКШ жана Израиль тарабынан жасалган соккулардын натыйжасында 787 адам каза болгонун билдирди. Бул тууралуу Аль Жазира маалымдады. Ага ылайык укук коргоочу Human Rights Activists in Iran уюму 742 жайкын тургун каза тапканын, алардын арасында 176 бала бар экенин билдирди. Минаб шаарында башталгыч мектепке жасалган чабуулдан каза болгон 165 кыздын сөөгү жерге берилгени айтылды. Кызыл жарым айдын маалыматына караганда өлкөнүн 153 аймагына жалпысынан 1039 ракеталык сокку урулуп, 504 объект талкаланган. עזה ישן שם בנמל תל אביב? וואי וואי. אלוהים בזמוני! אלוהים! מה קרה? כל הנמל התפוצץ! תסגרי את החלון, אני לא מאמין! Please, stop this. We've already lost. You won. Please, just stop. Leave me alone. Israel is the only country we have. הכל נפל. איך ממשיכים מזה? כל הזיכרונות שלנו כאן. ריבונו של עולם, למה? זה היה הבית של ילדיי. איך נבנה שוב? Эмне себептен алар мага протокол түзгөнү келгенде нагрудной камералар болгон эмес? Эмне себептен бир сотрудник мага формасы жок келип алып, мен Надыр деген пресс-службанын представители болом деп туруп, мага протокол түзүп берип атат. Эмне себептен мага пресс-службанын протоколу, пресс-службасы неменин ГАИнин протокол түзүп берип атат. Анан эгер силер ушул мыйзамды сактай албасаңар, эгер силер кайыптын артынан кууп, жогорку кеңештин депутатын, кыргызынын эл улун ушинтип интернетке чыгарып мазактап коётсаңар, анда силерге кантип биз момундай возможность берели ГАИ немелерди, айдоочуларды экзамен алганга? Эгер силер билип туруп, мыйзам бузулуп атканын билип туруп ушинтип мазактап чыгарып коётсаңар, Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. анда кайсы неме менен биз силерге ушундай право берип коелу? Башка водительдерди текшергенге силер жогорку кеңештин депутатын мазактап атасыңар. Силер кесип туруп интернетке
уят кылып мен ошол жерде дебош кылгансып чыгарып атасыңар силер. А мен бир эле сурам болгон ал жердечи. Жумуш маалында мен жеке жашоом бар, мен жеке жашоомо киргизбегиле, жумуш маалында келгиле, мен силерге протокол эртең өзүм чалып туруп протокол түзүртөм дегем да. Көрдүңөрбү? Кандай болуп калат? Эрлан Калчурович, ал жерде сиздин машина эткезип билген эмес, бул жерде ошол жарандардын эмеси боюнча, нарушение боюнча чакырылган. Ал боюнча сиздин жанакында өзүңүздүн аброюңузга шек келтирген боюнча бизди кызматтык иликтөө жүрүп атат. Ал боюнча сизге толук чечим билдиребиз. 6-процедурда. Урматтуу президент, мен сизди туура түшүнүп атам. Негизинен ушундай нерселерди кылышыбыз керек бизче. Бирок, урматтуу президент, эң биринчи биз өзү ошол мыйзамдын представительдеринен башташыбыз керек да. Эгер ушинтип мазактап, тилди кыскартканга аракет кылып, ушундай мыйзам бузууларды булуп атса, конституцияны бузуп атса, анда биз кантип ушул адамдарга айдоочулардын мындай немесин доверять этебиз? Билимин. Көрсөтүп туруп, каратып туруп, Кыргызстандын баарына уят кылып туруп, видеону чыгарып койду. Мына мен суроолорду бердим. Официальный страницалар эмес. Мына мыйзам бузуу. Эгер мындай нерселер болуп атса, анда кийин эмне биз үйдөн сууруп чыкса болот деген мыйзам кабыл алабызбы? Үйдөн сууруп чыгып, ошол жерден бир болбогон бир административный правонарушение 300 сомдук. Үйдөн сууруп чыгып туруп, роодуга алып барып камап 5 суткага. Анан кийин ошол 300 сомду төлөсүн десе, ошондой кылабызбы биз? Көрсөтүп туруп, каратып туруп, Кыргызстандын баарына уят кылып туруп, видеону чыгарып койду. Мына мен суроолорду бердим. Официальный страницалар эмес. Мына мыйзам бузуу. Бишкек полис, Пиполис, бул МВДнын официальный страницалар эмес. Булардын укугу болгон эмес мен аякка чыгарганга. Булар мени айфонго тарткан жана пресс-службасы. Эмнеге алардын нагрудной камерасы жок? Мына Октябрь мырза жаңы эле айтып кетпеди. Алардын биягында нагрудной камерасы бар деди. Нагрудной камерасы жок болчу мен оформлять эткени келгенге. Эгер ушундай нерселер болсо, түнкү саат 11:30 туугандар. Эгер мындай нерселер болсо, анда кийин эмне биз үйдөн сууруп чыкса болот деген мыйзам кабыл алабызбы? Үйдөн сууруп чыгып, ошол жерден бир болбогон бир административный правонарушение 300 сомдук. Үйдөн сууруп чыгып туруп, роодуга алып барып камап 5 суткага. Анан кийин ошол 300 сомду төлөсүн десе, ошондой кылабызбы биз? Эгер силерге берилген мыйзамды бүгүн сактай албасаңар, анда биз силерге мындай возможность кантип беребиз? Ошон үчүн урматтуулар, өзүңөрдөн баштагыла. Бир нерсе кылып атканда ойлонуп, мыйзамга дал келтиртип, анан кийин кылгыла.